1857 жылы каяктагы бир эл аялдардын эркиндикке чыгабыз. Бизге эркиндик керек деп. 1910 жылы биз аялдарыбыз эркин болуш керек деп. 1965 жылы 8 март эс алуу күнү болуп, майрам катары кабылданып, ошондон бери майрамдалып келе жатат. Буну Аллах Кур'анда, пайгамбар хадисте айткан эмес. Бул четке кагылат. Буну мусулмандар жерийт. Араңарда жаман көрө тургандар бардыр. Бирок кайсы бир инсан Аллахтын ыраазылыгына жетиш үчүн элдин каарына калса, ал эч нерсе болбойт. Бирок ал Аллахтын ыраазылыгында. Кайсы бир инсан элдин ыраазылыгын алам деп Кудайдын каарына кала турган болсо, анын түгөнгөнү ошол. 8 мартты бул жериптир деп айтышы мүмкүн, анча-мынча жеңил ойлуулар. Бирок сенин апаң, сенин эжең, карындашың, сенин жубайың, кызың 8 марттык эле инсан ушунча. Оор сөз менен айтканда, бир колдонуучу трепка апаң. Сенин апаң сени жарык дүйнөгө алып келди. Аял айыз көрүп калса, баш көстөлүгө отуруп тамак же деп, кошулуп тамак жебей койгон жерлерде аялдардын аялдык укугун коргоо максатында ызычуу кылып чыккан Клара Сеткен деген аял болуп, анан ошол башталган күн 8 мартты майрам кылып белгиледи. Бул ошол элге жараша турган майрам. Анткени ошондо ызычуу кылышып, аялдардын укугун адам катары көтөргөн жердегилерге майрам. Эми ал майрам бизге майрам эмес. Ал биз үчүн уят болот. Анткени биздин кыргыз элинде, мусулман элинде, уйгур элинде, өзбек элинде аялдар андай кордукка түшкөн эмес.